Мурда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордунда иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалынан пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган. Ал куралдар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн берилиш керек эле. Бирок ал адамдардын 99%ы Кыргыз Республикасында болушкан эмес. Ал тургай алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү да бар дейт. Бул кайсы органда тергөөдө? Бизде бул факт азыркы күндө тергөөлдө жок. Тергөөдө жок. Катар айтсаңыз? Тергөөдө жок. Тергөөдө жок. Анда урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биз биринчи факт боюнча биз аны корутундуга киргизе албайбыз. Эгерде бул тергөөдө болбосо, Алмаз Шайшемиш Атамбаевдин Кой Таш айылында жайгашкан жер участкасындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттөрдү жана шарттарды сактабай алынган дейт. Бул тергөө кимде? Биз муну жазуу түрүндө тактап жиберели. Бирок бизге бүгүнкү жеткен эртең мененки алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарында ал кишинин аты аталган эмес, бирок факты боюнча кылмыш козголгон. Алмаз Шайшемиш Атамбаевдин тикелей көзөмөлү, координациясы жана тапшырмасы боюнча Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушунун уюштурулгандыгын коррупциялык жол менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлык алынган деп ойлойбуз. Бул иш кимде? Бул иш боюнча маалымат каражаттарда белгилүү болгон ченемдик маалыматтарды биз бергенбиз. Бир топ министрликтердин жетекчилеринин үстүнөн, кызматкерлердин үстүнөн азыркы күндө юридикалык баа берүү үчүн тергөө иштери жүргүзүлүп, азыр текшерүүдө. Аяга экс-президенттин тиешеси барбы? Азыркы фактылар процесстин жүрүшүндө. Дагы бир жолу кайталап коесузбу суроосу? Сиздер азыр тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс-президенттин аты аталып атабы? Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттүн вице-премьер-министри Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөткөн атат. Ошо бошотууга Атамбаевдин катышы бар тапшырма берилген деп. 40-тан ашык депутат көтөргөн демилгесинде бул фактылар көрсөтүлгөн. Албетте комиссиянын укугуна бул фактылар барбы же жокпу, кандай стадияда экенин коргоо органдарынан алып та териштирүүгө болот. Андан ашыкча болбойт деп ойлойм. Ошондуктан мен дагы айтат элем, ошол эртеңки күнгө ошол көрсөтүлгөн фактылар боюнча эгерде укук коргоо органдарында тиешелүү материалдар болсо, келип комиссияга дагы маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Биринчиден, мамлекеттик бийликти узурпациялоо, уюшкан кылмыштуу кланды түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айыбы боюнча Алмазбек Атамбаевга карата чукул арада 10 күндүн ичинде кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдон биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз керек. Бул курултайда талап кылынган. Конституциянын 5-беренесинин 2-пунктуна ылайык мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет. Ал эми 6-беренесинин 1-пунктуна ылайык Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыргыз Республикасына түздөн түз колдонулат. Ошондуктан жогоруда айтылган кол тийбестик деген саясий оюндар менен интригаларды жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамды ишке киришин күтөбүз деген шылтоону токтотуш керек. Экинчиден, козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев өзү ооз көптүр мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл. Атамбаевдин тушундагы репрессия бул 1937-38 жылдагы саясий репрессиядан айырмасы жок. Болгону бир гана айырмасы бар. Азыр өлүм жазасы болбой калды. Эгер өлүм жазасы болгондо Атамбаев баарыбызды аттырып салып, колун шылап отурмак, мен эчтеке билбейм, муну прокурорлор кылыптыр, муну соттор кылыптыр, мен кайдан билейин деп, так. Биз бүгүн катышып отурмак эмеспиз. Бул баары болбогон нерсе да, бул атайын, бул көөртүп жазалып аткан нерсе. Шылтоодо чыныгы коомчулуктун ошо көңүлүн башка жака буруп кетүү аракети да бул. Чыныгы коррупциядан ошо бул ошо ою да Алмаз Шайшемишин экс-президент Матраимов, Жээнбеков кланынын башында турган коррупциядан коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу аракети. Ушундай деген оюн айтты. Атамбаев узурпация кылды десе, же коррупция кылды десе, Атамбаев 7 жыл ичинде толук ушул парламенттин колу менен кылган. Парламент бекиткен өкмөт менен кылган. Өкмөттү парламент түзөт. Ошолор шайлайт, ошолор бошотот. Чет өлкөдөн келген кредитти жанагы инвестицияларды парламент ратификация кылат. Закондоштуруп берет, анан өкмөт иштетет. Атамбаев эртең сураганда сен особый тяжкий преступление айтат да.
өкмөт силердики, силер кургансыңар. Мен заканчивать укугум бар, тиешем бар, жок. Экинчиден, булардын кээ бир айтат атпайбы, Атамбаевдин колу утуусу караган. Кол бутун карап койсо, коркутуп, үркүтүп койсо да ошондой добуш бере берет деген барбы? Мындай жок да. Мыйзамсыз приказ болсо да, солдат да керек болсо аткарбай коюш керек. Ушуга окшогон нерселер бардыгы Атамбаевдин пайдасына чечилет. Ошол түзүлгөн комиссиянын составын, сапаты көп күмөндүүлүктү алып келет. Анткени ошеки көпчүлүгү Атамбаевден жабыр таткан, Атамбаевдин ичинде кылмыш козголгондор кирип алыптыр. Уголовный жазык процессуалдык кодексте ошондой комиссияларга кызыктары же бир нерсе жок адамдар кириш керек. Биз курултайда ошентип чечим алганбыз.